Биринчи мен үйлөнөйүн, андан кийин сен үйлөнөсүн. Мынысында мен үйлөнөм. Үйлөнсөң үйлөнөчү. Агалық қатары бірінші тойды мен өткөрөйін. Эмнеге байкен биринчи тойду өткөрүш керек я? Жок, эмне деген турасың анан айтчы. Тойду мен биринчи өткөрөм деп айтасың. Қалың жағын қандай қыламыз? 1 миллионға сүйлөшүптүр. Миллион! Өтө эле ысырап эмеспи? Баарын сатып аларга кошуп мени сатсаң да алакчаны таппайсың. Кредит алалы? Кредитке келин алып каламбы? Эгер ошонун баарын чакыртып той берсең, байкем менен жеңем жаман ичи куйат да. Эй, кийин көйнөктөрүң болсо бербейсиң, сразу жууп салайын, анан кайра суу кетип. Азыр алып келем. Бул жолкусун мени уят кыла көрбө, макулбу? Өз турмуштук жолуңда аялдык бакыт таап алсын деп эле аракет кылып атам сага. Жигиттердин колдорунда китеп, анан гүл болот. Сен аларды ошолордон тааныйсың. Жок, мен сени менен чогуу барат окшойм. Сен дагы барбай койчудай болуп атасың. Биз белгиленген кафеге келе бер. Ошол жактан жолугабыз. Пока. Аха, макул, Сезим. Көрүшкөнчө. Сен татынакай экениңди жана телефонда сүйлөшкөндө эле билгем. Таласта только фасон менен окотуп калабыз да. Ты очень красивая, милая девушка. Мага жага турган кыз опыттуу болуш керек. Акылдуу, жакшы жумуш иштеген. Бир-эки брачканы кошуп койгомдук кой, ошолор эле понт уруп, мага сомпом чарып турат. Жылга бар кеткер чогултабыз дагы, базарга барып бизнес кылабыз. Мы же сейчас боремся как? За равноправие? Ну почему мужчина должен работать больше, чем женщина? Кыргызстан боюнча кыз көп да. Ошондуктан ар бир эркекке 3 кыз туура келет. Таксам, мындай 5 метр көкөлөдү да кой, ошол моментте бир братан чалат да кой. Сенин көздөрүң жүрөгүмдү элжиретип баратат. Женщина, она может и убираться дома, и работать, и обеспечивать семью, и расти детей. Тагындан минут жүргөн Мерседес ана ошондон келген да. Карасам жанагы дагы эле калкып турупту. Мужчина должен просто поддерживать женщину. Чарчасам мен ага массаж жасап берем. Мага оор деле эмес. Ошонун бирөө сиз болсоңуз, калган 2 кызым каякта жүрөт болот экен? Таңынын тагыда жүдем катты, 2 этаждык шипил балат болгон, үй куруп койгон. Мен жанында эле жүрүчү постоянно. Ком сен үчүн билесиңби? Это же наоборот плюс в наше-то время. Ошол үйгө катын керек болот. Ошо катын болуп берчи мага. Сен үйүңө баралыбы? Же меникинеби? Үй бүлөң бар экениңе унутуп калдыңбы? Главное мени баксы болду. Моло таанысыңбы, я? Өу! Ачыгын айтканда, айылга мал караганга киши керек. Ошон үчүн үйлөнүш керек. Мен буюрса Кыргызстанда номер 1 режиссер болом. Кечиресиң, мен жолугушум бар эле. Көрөлүнчү. Мен жакпай калдым сизге. Досумда мага ошондон красавчик жигитке сулуу подружкаларыңыз болсо тааныштырып койсузбу? Чарчасаң дагы, башың ооруса дагы, мага отмазка кылба. Жолугушууга барасың. Бардыгы күтүп атат сени. Ушинтип жүрө берсең, алдыңа келмек беле сага. Аларың деги ишеничтүү. Мен сага жамандык кылачым беле. Эң сонундарын, эң каймактарын чогултуп койдум.
Өзүң күнөөлүүсүң. Кеч келдиң го. Мен сенин характериңди билип, ар бирине 5 мүнөттөн бөлгөм. Кайдан билип турам? Бардыгы бир учурда чогулуп алады. Эмне кылабыз? Чындыгында ыңгай сабал болуп калды, Мен кирбейм. Кирсең өзүң кир. Ой. Мен момун кайтып кирем. Алло? Көрдүңбү? Баары чымчыктай качып кетишти го. Сонун ойлонуп койдук, Макул. Сени күтүп атам анда. Бегимай, сизби? Сиз. Мен Бакыт. Интернетте сүйлөшпөдүк беле? Чынында кимдин ким экенин билбей калдым. Өзүм да ошентип ойлогом. Баарын бир жерге чогултуп алыпсыз го. Келиңиз отуруңуз. Отурбай эле коеюн. Сиз аябай тайманбаган кыз экенсиз. Боюнду бар туруп свиданияга чыгып. Эмне болуптур? Боюндар аялдар жолугушууга барса болбойбу? Болот. Айтайын дегеним, боюңузда бар экен, жакшылап ойлонуп көрсөңүз. Эгер артка кайтчу жол болсо, кайтканыңыз оң го дейм. Мен эмнени ойлонушум керек? Баланы? Баланы? Баланы алдыртып салам да. Мен сизди дагы бир жолу жакшылап ойлоп көрөт деп үмүт кылам. Ийгилик сизге. Алдырбай эле кой. Мен баарына макулмун. Мен сени алам ошо бойдон эле. Балаң мага керек. Түшүнүп атасыңбы? Мен өзүм баланы албай жүргөм. Сен алдырбай эле кой. Мага ушу балаң менен керексиң мага. Жок, мен түшүнсөм, мен сени сүйлөшкөнүм угуп отурдум. Бүт бар түшүнүктүү мага. Мага сендей кыз керек, чын айтам. Байке, сиз туура эмес түшүнүп алдыңыз. Жок, менде машинем да бар, акчам да бар, үйүм да бар. Баары бар. Сен канчалап эле койчу. Байке, сиз Жок, сен түшүнсөң, сүйлөшө калсак болду. Баары жетиштүү. Эй. Hey. Sen degene. Sen degene hazır hiç durayısın mı? Men hazır militsen çakırtam hazır. Байке, оксаңыз, мен психбольницада иштейм. Бул менин пациенткам, бул ооруйт. Бул психикалык жактан жабыркаган да. Байке. Анан башын эскертип койбойсуңарбы? Иә. Бул эмне деген надатылык? Бул эмне деген акмакчылык? Моға екі түс сом кетті. Жан, мен еркектік қасиетімді кетіп. Өзүң психбольныйсың. Бирок сага чоң рахмат. Сага ишенсе болот. Сагач, ишенсе болобу? Onu окуп туруп, өзүм жыйынтык чыгарсам болот. Охо. Баарын толук жазып коюп турсуң го? Эми кайра сурай беришет да, ошон үчүн баардыгын даярдап койбосоң. Ушул убакытка чейин бир эле жигит менен сүйлөшкөнбүз. 18 жаштан 25 жашка чейин. 25 жаштан кийинчи? 25 жаштан кийин тытынып иштедим. Карьера тургуздум. Сурайын дегеним, сен төрт тарабы төп келишкен кыз экенсиң, баардык жагынан жетишкен. Эмнеге ушул убакка чейин турмушка чыкпадың?
себеби азыркы эркектердин сапаты өтө төмөн. Эмне күлкүлүү бирдеке айттымбы? Өзүң жөнүндө айтып берчи, мен да күлөйүн. Мен бизнес кылганмын. Байгамын, банкрот болгонмун. Үйлөнгөнмүн, ажырашканмын. Демек баарын көрүп коюпсуң да. Бирок мен үйлөнүп ажырашканым сен үчүн калыстык болбой калат го. Ne oldu? İlyas'ı gördüm. İlyas? Senin көз қандай қиыншылықтарың болсын, бары бақытты болыңыз. Өзіміздің ой жалдарымыз, мақсаттарымыз бір ғой. Біз ошолордун бардығына жетебиз. Бегімай. Жашпы? Мынча шашылып кимди кубаладың? Бир ууруну. Ууруну? Анда ал жөнөкөй нерсе уурдабаптыр, Бакыт. Сага чоң рахмат. Мен бир аз жумуштарым бар эле азыр. Макул, таанышканыма өтө кубанычтамын. Буйрукса дагы жолугушабыз деп үмүт кылам. Жакшы кал. Бул жигиттин жөнүндө интернеттен карап чыккам. Орто эле жашайт экен. Акчасы деле аз. Мен үчүн акчасы маанилүү эмес, подружка. Эң негизгиси адамдык сапаты. Жана Ильяс дедиңби? Аябай сагынгансың го. Көзүңө көрүнө баштаптыр. Мен сүйгөнүм келди. Мейли, görüşürüz. Aynen. Есіңден шықпасын, кешінде өзім алып кетемін. Окей. Бай. Пока. Аделя, сен баягы красавчик жигитиң эмне болду? Ой, жүрөт күндө үйлөнө албайлуу деп коюп. А жанагы киши ким? Алар деген жаңы рекламага тендер уюштуруп жатышыптыр. Айдын аягында ошол рекламаны мага берем деди. Сен жумушуң да кыйын. Жумуш үчүн өзүңдү аябайсың. Ой, мен өзүмдү жакшы көрөм. Муну деген бирок менен 2 коёнду атуу деп коет. Сен аны жакшы көрөсүңбү? Ооба, жакшы көрөм. Ал өтө тамаша көй, акчасы көп, колу ачык киши. Анан дагы төшөктө өтө тажрыйбалуу. Дегенеңден жашы 60ка барып калган го. А мага баары бир.
Мен аны Аташка деп коем. Бир нерсени айтайын, экөөң келечегиң жок. Ал чал менен келечектин кимге кереги бар? Мага анын азыркы учуру маанилүү. Мен аны жакшылап разы кылып туруп, анан пенсияга узатып коем. Акырын сүйлө. Кыздар, айтсаңар силер дагы. Же эмне мен туура эмес сүйлөп жатамбы? Же силерге дагы бирден Аташка таап берейинби? Бегмай, саламатсызбы? Бегмай, сен Еврострой Инвест деген фирманы уктуң беле? Угушума караганда Европадан чоң инвестиция менен келиптир. Рекламалык өнөктөш издеп атышыптыр. Алардын жетекчиси Илан деген жигит экен. Илан. Рекламалык агентствонун баарын чакырышыптыр. Сен Айкага айтып кой, Кларага мен айтып коем. Макул. Колдон чыгарбашыбыз керек, бул чоң клиент. Аракет кылабыз. Эртең барабыз. Макул. Ясбеке, биз айткан рекламалык агентствонун адамдары келишти. Мен сураштырып тактап чыктым. Биз айткандай эле иштин көзүн жакшы билгендердин бири бул Бегмай экен. Ал көптөгөн проекттердин үстүндө иш алып атыптыр. Эң кызыгы ал турмушка чыкпаптыр. Анан да жөнөкөй эле кичи райондордо жашайт экен. Чыгыш 5-теби? Келишти. Саламатсыздар. Саламатсызбы? Менин атым Эрик. Ильяс. Биздин компаниябыз директори. Ильяс. Тешеби? Клара. Саламатсызбы? Клара. Ильяс. Бегмай. Көрүшпөгөнүзгө көп болду. Кандайсың Бегмай? Өтө жакшы. Силер тааныштыңарбы? Ооба. Биз таанышпыз. Абдан жакшы. Жүрүңүздөр. Жүрүңүз. Кандай келип алдыңыздар? Жакшы. Mana? Neden bahsediyor musunuz? Сен каяктан келдиң? Мен бир досум чакырган. Айымдар жана мырзалар, анда эмесе Европадан келген Инвест курулуш компаниясынын директору Ильяс мырзаны чакырып койсок, кол чыгарып тосуп алыңыздар. Рахмат, чоң рахмат. Мен Кыргызстанга кайра келгенде менден баары эле сурашат. Ильяс, сен неге келдиң деп. Мен неге келбешим керек? Мен өзүм кыргыз болсом, өзүмдүн мекениме кызмат кылайын. Мурунку жигитиңби? Досторум болсо айтат. Ильяс, сен бир кызды жакшы көрүп калып эле келдиң деп. Эгерде чындап эле мен бир кызды жакшы көрсөм, аны сүйсөм, ал үчүн мен эмнеге келбешим керек? Себеби мен бир кызды сүйүп, аны бактылуу кылып, аны менен бирге чогуу жашай турган, жакшы жашоого татыктуу эркекмин. Мындан көп жыл мурун
башкача айтканда 7 жыл мурун бир адам мага мынтип айткан: эгерде сенин акчаң жок болсо, анда сен астыңа чоң максаттарды, ой пландарды кое албайсың. Анткени андай чоң максаттар акчалуулардыкы гана деп. Мен ошондо ошол сөздүн маанисин түшүнбөптүрмүн. Мен ал кезде практикада жүргөн жөнөкөй архитектор болчумун. Мен фирмалардын, акчалуулардын эшигин далай капкыладым. Мурунду кармоо үчүн токтоо болуу керек. Жакшы пландар бар, жакшы проектлер бар. Ошолорду ишке ашыралы десем, баары эле жок деп мени сыртка чыгарып коюшчу. Алар айтышат: сен каалаган Азыр акырын турабыз. Жүр мен менен. А эгерде сен биз каалаган нерсени жасасаң, анда биз сага акча беребиз дейчү. Ал эмне чыгып кетти? Жандагысы ким? Буйруса, жакшы иштерди чогуу кылабыз. Мен силерге жакшы багыт берем. Жакшы иштешебиз деген үмүттөмүн. Еврострой Инвест биз үчүн өтө чоң клиент. Өтө керектүү адамдар. Кана кимде кандай ой бар? Мындай кылсак кандай болот? Мен барайын. Анткени өзүңүз билгендей мен сулуу, анан жашмын. Биринчи разведка кылыш керек да. А эгер менин колуман келбесе, анда Клара жабарсың. Эрик Кадырович, негизи биздин убактыбыздар. Сулуулардын баары эле барсын. Анан ким алса ошол иштей берсин. Муну өзүңүз эле айтып коюңузчу, Эрик Кадырович. Эми бул жумуш Мен барам. Кана, эми баарыбыз Бегимайды колдоп турабыз. Эрик Кадырович, эмнеге Бегимай барат? Жөн отур. Бегимай? Кечиресиз, уруксатсыз кирип кетти. Эч нерсе эмес, бара бер. Кел. Жол болсун, келип калыптырсыз. Биздин компания сенин проектиңе сценарий жазды. Ошо сценарий боюнча кыскача айтып берейин. Кел отуралы. Жок, отурбайм. Сценарийдин кыскача мазмуну мындай. 18 жаштагы жаш кыз 25 жаштагы жаш жигитти сүйүп ээрчип жүрөт. Ошол убакта ар бир күндү экөө чогуу өткөрүшөт. Жакшы күндү дагы, жаман күндү дагы бирге болушат. Ара жолдон катуу урушат, тарынышат, кайра жарашат. Ойлонуп көрсөң, өзүнчө эле бир чыныгы сүйүү. Ушундай күндөрдүн биринде жигит айтат: келечекте мен максатыма жетсем, сенин кылган ар бир жакшылыгыңды 2 эсе кайтарып берем дейт. Архитектура. Бул жерден жакшы маалымат таптым архитектура жөнүндө. Неге мен буларды мурда көргөн эмесмин? Огурцы и патиссону. Сен неге жазып атасың? Жөн эле эстеп калыш үчүн. Ушунун баарын жазып жүрөсүң сен. Неге? Кийин буларды мен сага кайтарам. 2 эсе кылып кайтарам. Байыркы. Бул дептериңди мен өзүмө сактап койсом болобу? Кайтарбай коюп атасың.
Качан кайтарыш керек? Азыр. Бир поддондо 480 штук, бул мен 481 болду. Бияка колуңузду коюп берип коюңуз. Рахмат. Менин оюмча, сен бүгүн аша чабып жибергендейсиң. Жашоодогу ар бир нерсени эсептеп бүтчү эле. Ал өзүчү. Өз аша чабып жүргөн жокпу? Экөөбүз чогуу жүргөндө 1 жылда 7 жол жумуштан айдалды. Шылтоосу эле мен акмактарга эч нерсе жасабайм дейт. Анан мен да айттым. Мен да акмактарга эч нерсе жасагым келбейт. Анан экөөбүз катуу уруша кеттик. Кийин мен жумушка кеттим. Кайра келсем ал жок. Эрип кеткендей жок. Негизи мага баары бир. Каяка барса ошол жака барсын. Бирок мага бир ооз айтып койсо болот беле? Неге? Неге андай кылат? Дагы койчу. Бакыт менен таппай калдым, билесиңби? Ооба, сен кайсы квартирада жашайсың?
Ключ быrakта. Hazır. Үйгө барбайбыз. Мен İlyas'ı жатышым. Ооба. Жатып сал бүгүн. Түшүнөм сени. Эмне болтосуң? Жакшы элеби? Жатып сал. İlyas. İlyas деп. İlyastын үстүнө куспайсыңбы? Менин үстүмө куспай. Жашоомдогу белегим кайталангыс бакытымсың. Бегимай, экөөбүз чогуу бирге болобуз. Ay. Good morning. Бегимай, жакшы жап турдуңбу? Кандай салдың? Ким уруксат берди сага менин буюмдарыма тиенге? Бегимай, уксаң? Бегимай, уксаң? Бегимай, уксаң? Сен туура эмес түшүнүп калдың. Сен эмне чечинип алгансың? Сен кечинде мас болуп бардык жака кузуп салгансың. Анан мен сенин да футболкаңды алмаштырып койдум. Уксаң сен? Айтсаң? Бегимай. Кой отырсаң дедім ғой. Кече кандай болду? Сезим, сен кандай түшүнбөйсүң? Кишин буура уруп койсоң?
ошонун бери өзүм келе албай атам. Эмне? Борору Кудай, сен 18 жаштагы кыз белең. Тажаттың го. Баса. Күйөөм сага 37 жаштагы ишеничтүү жигит алып коюп. Девочки, соблюдаем тишину, продолжаем медитацию. Үчүнчү күнү жолугушуу барасың. Рахмат сизге, байке. Саламатта калыңыз. Кабарлашып турабыз. Дагы кастинг бе? Эмнемче шашылып чакырып? Эмне болду? Бакыт, келе көз жакшылап эстеличи. Кече түндөсү эмне кылдык? Не кылып турбуз? Эми мен көчү алып турмун. Анан эчтеке деле болбосо керек, Бул эркекчиликке жатпай калмак. Бакыт, мен сенден чындап эле сурап атам, тамашасы жок эле. Сурай бер. Эмне өзүңчө эле джентльмен болосуң? Мен сени түшүнбөй атам. Ден соолуң жайында элеби? Жайында? Бардык жагынан таптазамын. Эмне сен орукчансың? Өзүң орукчансың, уктуңбу? Мен таптазам. Алло, Сезим. Сен күйөөңдү эмне, менде өчү барбы? Какта бир чал менен тааныштырып. Не кылып атасың? Азыр сюрприз жасап атам сага. Каншам тамактана турган учуруңуз болду. Saat kanç болуп кетти? Ай, кеч болуп кетти турбу? Ач калганымда билбей калып турмун. Катуу ачка болгондо ушундай болот, сезбей каласың. Негизи оорунун баардыгы ашказандан башталат. Убагында тамактаныш керек. Жүр, тамактана ал. Макул. Рахмат. Ал. Ушинтип сенин аркаңдан жукасам болобу? Не бардык кыргыз кыздарын суктандырайын деп чечтиңби? Бардыгын суктандыр эмне кылам? Сени суктандырсам эле болду. Баарын алып кантип калам мен? Чында дамды экен. Каяктан алдың? Өзүм жасадым. Тамак жасоо боюнча сен сыноонун өтө алдыңбы? Билбейм. Анын үчүн сен мени дагы 3 ай багышың керек өз тамагың менен. Не учукпайсың? Коркуп кеттиңби? Бирөө 3 айлык сыноого макул болобу? Бирөө макул болуп 3 ай срокту берели? Макул, сен жеңдиң. Ал тамактан. Не болду? Чындап эле катуу ач калган окшойм. Ичим ооруп атат. Алло. Алло. Бегимай кандайсың? Мен сага жолугайын дедим эле, каяктасың? Бегимай. Мен бүгүн бошобойм. Бегимай, катуу ооруп атам. Ай, ичим. Не болду? Бегимай. Бегимай. Саламатсың. Саламатчылык. Бул эмне коридордо жатат? Ай жигит, азыр кыш мезгили. Оору көп. Ушул жерден орун табылган эмесмиз? Байке, бул эмне оору болушу мүмкүн? Менимче бул ашказан ооруйт го бул кыздын. Азыр анализдер чыкса таптап айтып берейин.
Ана менде bir күнөө бар, жигиттер. Бул кыз боюнда бар эмес беле? Атасы ким? Siz белеңиз. Агай анализдери чыкты. Мына анализдер да чыгып калды. Ошол мен ойлогондой эле экен. Гастрити бар экен. Эч кандай коркунуч жок. Үйгө бара берсеңер болот. Негизи үйгө барып эле диетаны жакшы сактап койсоңор, жакшы болуп кетет. Кандайсың? Сен кече кеткен жок белең. Ооба. Бирок жаман ойлоба. Мен диванда жаттым. Антип карабачы, чын эле диванда жаттым. Кече катуу коркуп кеттим. Дагы жакшы качып кетиптирсиң. Мен сени ойлогом, сынап атат го депчи. Ильяздын бардык нерсесин чогултуп, жыйнап, упаковкалап койдум. Ыргыт берейинби, же алып барып берейинби? Бардык жаман нерселерди чогултуп, ушинтип салып, ыргыт бергенге мүмкүн болсо. Ошондой кылса болот. Бирок сен өзүң ошону каалайсыңбы, каалабайсыңбы, кеп ошондо? Бул менин өткөн күндөрүм. Сен дагы эле мен менен мамиле кургуң келеби? Кимдин өткөн күндөрү жок. Баарыбыздын өзүбүздүн тарыхыбыз бар да. Мен ага көңүл бурбайм. Сага менин эмнем жагат? Сен жакшы адамсың. Жакшы адамдар өтө көп. Чынын айтсам, мен сенин Ильязга болгон мамилеңди карап туруп, бир нерсени түшүндүм да. Сен сүйүүгө биринчиден чын жүрөктөн, экинчиден акыл менен мамиле кылат экенсиң. Экинчиси туурабы билбедим го, бирок биринчиси ар бир адамдын колунан келе бербейт. Сен ошондо сүйүүгө акыл менен мамиле кылган кызды тапкың келбейби? Мен биздин сүйүүбүзгө акыл менен мамиле кылган кызды тапкым келет. Башка бирөөнүн эмес. Ошончо ишенимди каяктан алып атасың? Негизи ишеним гана адамдын максатына жеткирет да. Бирөөнү күтүп атасың. Бегимай, Ильяс, сен эмне келдиң? кандай болуп калдың? Ден соолуктарың жакшыбы? Жакшы, менде жумушум бар эле. Мен тиги проектлер менен таанышып чыктым. Идеяңар абдан жакшы экен, мага жакты. Сүйлөшсөк болобу? Сүйлөшсөк болот. Эртең убактыбыз такташып, офистен жолугабыз. Бегимай. Бегимай, кел сүйлөшөлүчү. Бегимай. Бегимай. Эми капаланбачы суранам. Түшүнүп турам, сен мага таарынып атасың. 7 жыл ичинде көп нерселер өзгөрүп кетти. Бирок мен үчүн эч нерсе өзгөрүлгөн жок. Бардыгы эле өз ордунда. Кечегидей эле. Кечегидей? Сен кантип айтып атасың? 7 жыл кечегидей деп. Бул эмне деген логика? Мага ошол ар бир күн өтө маанилүү, эгер түшүнсөң. Сен 7 жыл үнсөзсүз жок болдуң. Эми келип алып мага түшүндүргөн кандай акың бар?
алтын менен күмүштү тоодой кылып үйүп келсең дагы мага эми кызыгы жок. Бегимай, түшүнсөң? Бегимай. Акырын. Сен эмне кылып жүрөсүң буякта? Сага окшогон курдай адам мага окшогон курдай эмес адамга мындай суроо берсе жарашпайт экен. Бирөөнүн үйүнө келип алып кыйкырып, кошуналардын тынчын алган кандай тарбиясыздык? Кичип эйилдикке крутой эмес дейг адам. Мындай качып турасызбы жолдон? Бегимай менен сүйлөшүп алайын. Менен сүйлөшөр. Ал эс алыш керек. Билесиң го? Боюнда бар аял жакшы эс алыш керек. Кандайча боюнда бар? Ким айтты аны сага? Врач айтты. Сөзгө түшүнбөйт. Сен эмне деп элатасың? Тигини сөзгө түшүнбөйт деп атам. Экөөбүз азыр сону сүйлөшүп отурбадык беле? Жүр уланталы ошону. Бакыт. Мен жалгыз калтыр бүгүнчө эс алайынчы. Бегимай, сен жанагы сөздөргө көңүл бурба. Мен аны кетириш үчүн эле айтып койдум сага жардам болсун депчи. Ачып берейинби же өзүң чыгып кетесиңби? Бегимай, ал сенин жашооңа таасирин тийгизбеш керек, уксаң? Аны бир желдей эле ойлоп кой. Чыгып кетти, болду жок. Уксаң мени? Бир жакшы сүйлөшүп отурдук, Бегимай, уксаң? Ал желмоозго окшоп келбегенде жакшы эле сүйлөшүп аттык го. Бегимай, уксаң? Бар. Уксаң, Бегимай. Мен сага жөн эле коргойм. Сен дагы эле кете элексиңби? Ауа райы сонун го. Таза абага дем алган чыктым. Сен озун бар деп эле сүйлөй бересиңби? Кичине мындай сүйлөгөндө эки жакты байкап сүйлөсөң, уялбай дагы боюнда бар деп коет. Биринчи экөөңөрдүн таанышканыңарга канча болду? Мен билем сен аны көптөн бери тааныйсың. Бирок ошондо да киргизбей койбоду сени. Киргизбесе киргизбей эле койгондур. Бирок мени келет деп ушунча жылдан бери үйдүн ачкычын эшикке коюп койгонун билесиңби? Ачкычты коюп койсо ачып кирбейсиңби? Кир ачып. Атың ким эле? Ильяс беле? Мен сага айтып коеюн. Биз кече мойдучу. Сен баары бир түшүнбөйсүң. Цифр форматын жазып ма? Поштама. Сүйлөшүп албы? Ушундай эркек менен сүйлөшөсүңбү? Уят деген болуш керек да кичине. Эч кандай адамдык сапаты жок. Бегимай, сага эмне болгон? Мен сени түшүнө албай жатам. Сен эмнени түшүнө албай атасың? Мен маанайым жакшы. Мага чын жүрөгүнөн артыман чуркаган жигиттер жагат. Мен өзүм макулмун ага. Мен да сенин аркаңан чуркайын энди. Макулсуң мага деле? Сен чындап эле менин артыман кайра чуркайын дейсиңби? Жакшылап ойлондуңбу? Экономикалык жактан эсептеп көрдүңбү? Актайт бекен? Эксперттердин заключениясы кандай? Канча пайда түшөт экен? Анан да аркаман чуркагандан кийин анан үйлөнөсүңбү же кайра жок болуп кетесиңби? Дегендей. Бегимай, мурда биздин эч нерсебиз жок эле. Биз буйруса келечекте баарына жетебиз деп кыялданчубуз. Ошондогу биздин максатыбыз, ой кыялыбыз.
Сен мұның барын білесің ғой. Азыр Құдайға шүкір бары бар. Бирок сен ошол кездегі мақсатың, кыялдарың дагы деле барбы? Менин ар бир кыялым, максатым ар дайым жүрөгүмдө. Бирок алардын азыр баасы көтөрүлүп кетиптир, эгер билсең. Уш жерден кичине ашка чыгып кеттиң окшойт. Бардык нерсе кымбаттап атат, анан эмнеге менин ой кыялымдын баасы өспөш керек? Бегимай, бир суроо берейинби сага? Сен мурда мени сүйдүң беле? Акыры сурадың, Сен кандай ойлойсуң? Сен өзгөрүп кетиптирсиң. Мурда мындай эмес элең. Ооба, мен мурда мындай эмес элем. Мурда менин бетимде бырыш жок эле. Эми бырыш бар. Мурда сенин эч нерсең жок эле. Эми сен байсың. Сенде бар жок бар. Байкап атасыңбы? Бардык нерсе өзгөрүп атканын. Анан неге мен? Неге мен өзгөрбөшүм керек? Ушунча жыл сен жок болдуң. Эми болсо келип алып, мени сүйдүң беле дейсиң. Уялбай дагы менден мурдакыдай болушумду талап кыласың. Сенин кандай акың бар мага андай дешке? Туура айтасың. Менин кымындай да акым жок. Бирок мен билем, Бегимай. Менин сага болгон сезимим өзүнүн ордунда. Ошол бойдон экенине ишенем, эч өзгөргөн жок. Эгер ошончолук эле билгиң келип атса, мен ошол жылдары сени бактылуу кылайын деп, эч нерседен кем болбосун деп, баш көтөрбөй иштеп жүрдүм. Мунун мага эч тиешеси жок. Сен андан көрө ошол мага болгон, мага жоготкон ишенимиңдин канча турарын билесиңби? Мага сенин акчаңдын кереги жок. Жашоодо ар бир нерсе жөн жок башталбайт да жөн жок бүтпөйт. Сүйдө да ушундай. Сен менин сага болгон тунук таза сүйүүмдү өзүң жок кылдың. Өзүң күнөөлүүсүң барына. Рұқсат бермесем атада істеп өтөчөт. Сүйлөшүп алчы. Birinci men үйленейін, андан кейін сен үйленесің. Тумысында мен үйленем. Үйленсем үйленөч. Ағалық қатары бірінші тойды мен өткөрөйін. Ай эмнеге байкең биринчи тойду өткөрүш керек я? Жоқ, эмне деген турасың анан айтчы. Тойду мен биринчи өткөрөм деп айтасың. Қалың жағын қандай қыламыз? 1 миллионго сүйлөшүптүр. Миллион? Өтө эле ысырап эмеспи? Баарын сатып аларга кошуп мени сатсаң да алакчаны таппайсың. Кредит алалы? Кредитке келин алып каламбы? Эгер ошонун баарын чакыртып той берсең, байкем менен жеңем жаман ичи куйат да. Эй, бир көйнөктөрүң болсо бербейсиң, сразу жууп салайын, анан кайра суу кетирип. Азыр алып берем. Бегимай сенсиң бе?
чочуп жибердиң го, жүрөгүм түшүп калды. Бакыт. Сен кантип кирдиң? Тигил мурунку жигитиң айткан. Эшиктин үстүндө ачкыч бар деп. Ошону алып ачып кирдим. Ачкыч кана? Үйдүн ачкычын сыртка калтырса болбойт да. Ачкычты кире бериштеги тартмага салып койдум. Мен сени бүгүн жумушка барган жок болсо, келип тамак жасап берейин дегем. Такылдатсам ачкан жоксуң. Анан дагы ооруп калдыбы деп кирип келдим. Бегимай, тажаттыңбы? Тажатсам дагы сага бир нерсени айтышым керек. Макул. 1 мүнөт гана убактың бар. Макул. Бегимай, сен интернеттен таанышкандарды түшүнөсүңбү? Сен ошолорго ишенесиңби? Же эмне? Аркаңан чуркап койгончу эле сен ошону менен чогуу болоюн деп атасыңбы? Мен билем андай эркектерди. Азыр өздөрүнчө эле мачо боло беришет. Кийин сага окшогон бардык жагынан жетишкен. Акчалуу кыздарды таап, калган жашоолорун сага окшогондорго жүктөп коюп, өздөрү жыргап жүрө беришет. Сен өзүң деле акылдуусуңбу? Кичине ар жак бер жагыңды карасаң, Бегимай. Макул, сага байдын кереги жок дейли. Бирок жок дегенде финанс жактан кичине жетишкен тапсаң болот го. Аныңдын жашы сенден да улуу экен. Кичине мындай жашырагын таба албайсыңбы? Мына аракеттенейин, ийгилик жаратайын, иштейин. Эмнеси менен жагат Бегимай сага ал? Мен сага бир нерсе айтып коеюн. Аныңдын келечеги жок. Ильяс. Мен өзүм сага айттым го, мен баарына өзүм макулмун деп. Анын акчасы барбы, жокпу мени кызыктырбайт. Анын акчасы жок болсо, мен өзүм акча табам. Ильяс, мага көп акчанын кереги жок. Мага ишенимдүү, менин жанымда ар дайым мени колдоп турган эркек керек. Сен билесиңби? Эркек деген ким? Ильяс, сенби? Мен жаңы эле душтан чыктым. Силердин сүйлөшкөнүңөрдү кокустан угуп калдым. Мен сага айтайын дегеним, эгер сен Бегимай чынында эле жакшы көрсөң, анда эркекче сүйүүңдү билдир да. Бирөөнү жамандап эмне кыласың? Сен каяктан билесиң мени келечек жөнүндө ойлобогон, максаты жок, бирөөнүн эсебинен жашаган начар адам экенин? Мен Бегимайды жөн эле акчасы үчүн кызыгып жүргөнүн сен каяктан билесиң? Же сен көзүң ачып текшерттиңби? Эч нерсени билбей туруп, минтип айтканың эркекчиликке жатпай калды. Түшүнүп атасыңбы? Сен билесиңби, менин артымдан жамандагандарды менчи? Ой, эмне кылып атасың? Могул тупой. Түшүнбөй атканын түшүндүрүп коеюн деп атам. Сен эмне чечинип алгансың?
ысып кеттім. Ысық болып кетті ғой. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Бегімай Исанқованы шақырып қойсыздар ба? Бегімай дейсіз бе? Бегімай дейсіз бе? Ооба. Свиданияға келдіңіз бе? Бегімай чоғылышта. Бошағанда айтып қойым. Ал Лилярды жақсы көреді. Мақұл, мен кеттім. Амаға Роза жағады. Қызық. Кешіресіз, бардыңыздар үш жерде істейсіздер бе? Ой, не oldu? Ешнәрсе де болған жоқ, просто Қырғызстанда бүт сұлу қыздар бір жерге чоғылып алысыздар да. Рахмат. Любовь — это потерять свое сердце. Да. Сен не келдің? Сен жөнөткөн варианттарды көріп шықтым. Маға жаққан жоқ біреусі тағы. Қалам, көрөл үшін. Елден өзіге чоғылып реклама жасап бер дедің. Жасап бердім. Реклама өзіне азаттықты қамтыш керек дедің. Қамтыды. Анан кейін рекламаға сүйүү менен романтика жетпейді дедің. Эми болсо арулук, тазалык, жаштык керек дейт. Сен өзің не қалайсың? Мен сені түшүнө албайм. Мен дизайндык кесипти бул үчүн тандаган эмесмин. Сага ошонун акчага көпкөн немелердин каалоосун аткаруу үчүн окуган эмесмин. Мынтип айтканың бир аз туура эмесирээк болуп калат экен. Сен өзүңдүн ишиңди мыкты билген адам катары мынтип сүйлөсөң таптакыр болуп экен. Ильяс, мен колумдан келген нерсени, анан сен суранган нерсени баарын аткарып келатам. Эгерде мага силер жасап берип аткандай реклама керек болсо, анда мен биринчи жолуккан рекламный агентство менен иштеше берет болчумун. Мен силерге басып да келбейт болчумун. Сен ошону түшүнүп атасың? Сен анда түшүндүрүп айтчы. Сага өзүм не керек? Менин сыздап, ыйлап, кыйналганымды көргүң келип атабы? Же кечирип кой. Мен адаштым. Мен сен каалаганыңды жасап берем деген сөздөрдү уккуң келип атабы? Ильяс, мен сага дагы бир жолу айтып коеюн. Жумуш аркылуу мага буйрук кылам десең, адашасың. Эгер жакпаса, жетекчиме бар. Көп болсо жумуштан кетирет. Бирок мен сен каалаганды жасабайм. Мага болгону сенин мурдагы максатың, ой кыялдарың эле керек. Түшүнүп атасыңбы? Мен сенден башка эч нерсени сураган жокмун го. А эгерде сен ошолордун баарына чекит коюп койсоң, баранда жанагы окшогон эркектерге турмушка чыгып айткандарың кылып жүрө бер. А кааласам чыгып алам, анын эмнеси бар экен? Керек болсо, азыр эшикти ким биринчи ачса, мен ошого да тийип кетем. Саламатсыздар. Ассалому алейкум. Танышып ал. Бүткүл дүйнө жүзүнө таанымал кинорежиссер Эмиль. Эмиль. Маке, фактураңыз аябай сонун экен. Мен жакында бир фильм тартам, боевик. Сонун, Маке. Главный роль, Маке. Отказ Маке жок, Маке. Мен мынтип кийинип жүргөнүм менен талантым ичимде ашып ташып атат. Буюрса көрөсүз. Атактуу режиссер болом. Токтоп турсаңыз. Мен де кезинде Джеймс Кэмерон деле ушинтип жүргөн. Режиссер. Сен жеке жашооңдо главный актриса мен эмес. Башка жактан изде. Ийгилик. Бакыт? Не oldu? Кеттик бе? Кечип атабыз. Азыр эле жакшы болчу, жүрбөй калды. Азыр карай коеюнчу.
Мен машинамен барып келсең болот. Бул эмнени түшүндүрөт? Жумуш жөнүндө. Бул жакта эч кандай жеке жашоонун тесиси жок, Бегимай. Азыр барбасаң жолугушууга кеч каласың. Бул жолугушуу биздин компания үчүн да маанилүү экенин билесиң да. Эми оңолгондо жеткирип коесуң да. Макул. Сен чыгармачылыкты жакшы билесиң, туурабы? Эмне кылып жүрөсүң? Мен жашоомдогу киного башка актриса издеп жүрөм. А бул сиз жактырып жүргөн Розагүл. Сизге. Мен да актриса болом элем. Ана. Мындай турыңузчу. Кечиресиз. Болбой калат экенсиз. Түшүнүңүз. Бакыт, сен чындап эле Бегимайга жетем деп ишенесиңби? Ишенбейм. Бирок аракет кылып көрөйүн. Сен аны жакшы билесиң да. Айтсаң, канчалык деңгээлде менин мүмкүнчүлүгүм бар. Жакшысын айтайын же жаманынан айтайын? Албетте жакшысын. Жакшысын айта турган болсом, азыр сен Бегимайга кылып аткан подходуңа өтөт. Жаманын айтып көрчү. Сен аны жакшы көрөсүңбү? Ооба. Канча пайыз жакшы көрөсүң? 100%. Экөөңөр чогуу боло албайсыңар. Эмнеге чогуу боло албайбыз? Себеби Бегимай жаш, сулуу, бардык жагынан төп келишкен идеалдуу кыз да. Сен ошондо мени жакшы сапаттары жок, ага татыктуу эмес деп атасың да, Бакыт, кандай айтсам? Майда чүйдө иштер менен жүргөн адам чоңураак нерселерге кол сунбай эле койсобу дейм да. Акчасы барлар эмне кылса да жараша берип, мага окшогондор өзүнүн ордун билип жүрүш керек деп атасыңбы? Сен аны эмне кылып бактылуу кылайын деп атасың? Сен эмне дейин деп атасың? Тагыраак айтчы. Тагыраак айтканда ал күйөө издеп жүрөт. Өзүң деле кичине көзүңдү чоңураак ачып карасаң, мен баарын көрүп билип турам. Мен да аял издеп атам эгер билгиң келсе. Сен аял издебей эле. Бегимайдын жаштыгына, сулуулугуна, акчасына кызыгып жүрөсүң. Сен эмне? Мен Састык көлдүн бакасы да акылдын этин жегиси келип атат деп атасың да? Макул анда мен дагы кымбат баалуу кийим кийип, кымбат баалуу машина айдайын. Ошондо идеалдуу болуп каламбы? You hit the nail on the knee. Everything is our wonderful corporation. Of course. I'm also glad that we worked well. I'll send you the final version tomorrow. All right. Okay. See you. See you. Bye-bye. Bye. See you. See Have a you. nice day. Thank you very much. Goodbye. Барганда сонун. Тоскоол болгон жокмунбу? Бегимай, кандайсың? Бул ким? Биз чогуу иштейбиз. Сен кимсиң? Жүр жан, кетели. Арген, токто. Сезим боюнда баласы менен үйдө отурат. Сен болсо каякта көчөдө калгандар менен жүрөсүң. Уялбайсыңбы? Боюнда болсо эмне? Аял унчукпагандан кийин сен унчукпай эле койбойсуңбу? Сен эмне деп атасың? Озоң карап сүйлө. Жүрчү жан, кетели, муну укпай. Эгер билсең, мунун аял бар. Аялдын боюнда бар. Эртеден кечке чейин сүйүктүүсүн күтүп отурат. Сен ошону түшүнөсүңбү? Мени эч нерсе кызыктырбайт. Кандайча кызыктырбайт? Кандай бети жок?
Бас, тоқтойчу, сен кимсиң, ей? Чыгыңыздар. Бул жакта силерден башка клиенттер отурушат. Чыгып кетиңиз. Бас. Машина қандай екен? Бентли. Жақсы машина. Кімден аренда қалды? Азыркы учурда кимдин бай досу жок дейсиң? Кел отур. Бегимай сени жеткизип кой деген. Қалаған суммаңды айтшы, мен саған төлеп берем. Бегімайға жолықпай эле койчу. Сен Бегимайдын баасы канча турат деп ойлойсуң? Бакыт, мен бир нерсени түшүнбөйм да. Ал кыз өзү жап-жаш болсо, сулуу болсо, Аргенден эмнени каалайт ал? Арген үй бүлөсү бар, аял жакында төрөйт. Ошонун баарын билип туруп, эмне максатта жүрөт дейм да? Аделячы. Ал деле аял бар эркектер менен жүрбөйбү? Эми Адель акча үчүн жүрөт. Аргенде эмнеси бар? Сезимөк ажырашып кетсе, үй сезимге калат. Себеби анын ата-энеси алып турган да. Ошондо аялдар эркекке бир нерсели болуп алуу үчүн эле жабышабы? Ал кыз жаш, ал сага окшоп терең ойлонбойт. Ал жөн эле жакшы көрөт. Ал жашоонун оор жеңилинин ага кызыгы жок. Мейли ал жаш экен, мейли ал ойлонбойт экен. Силерчи? Эркектер деги ойлонобу? Силер баары үйлөнбөйсүңөр аларга. Анан жеңил ойлуулугун, жаштыгын колдоносуңар. Эмнеге? Сен калуу деген эмне экенин билесиңби? Адамдар өздөрү каалабаган нерсеге аларды эч ким мажбур кыла албайт. Анан эгер аялдар сен айткандай баары эле жакшы болсо, анда ойнош, экинчи аял, токол деген сөздөр пайда болмок эмес да. Баары эле эркектерди күнөөлөйт. Эркектер андай, эркектер мындай деп. Бирок аялдардын арасында да туура эмес жүргөндөр болот да. Билбейм. Мисалы мен сүйүүнү биринчи орунга коем. Ал сен. Элдин баары сендей эмес. Привет. Кандайсың? Күйгү баланы көрдүңбү? Көрмөк турсуң, ким экенин билбейм. Ким экен? Ой, көрсөң, сага сюрприз болот. Бегимай, те кишини карасаң. Иман жөн эле койчу, ал сүйлөшкөн кызы менен келип турган. Ай, эмне болуптур? Мүмкүн экөө бири-бирине туура келбей урушуп кетишер. Же башка проблемалар менен экөө эки жолго түшөр. Муну мен бизнеске окшоштурам. Эгер клиент башка бирөө менен сүйлөшүп турса, анда барып клиентти тартып алыш керек го. Мен муну конкуренция деп коем. Бүгүн сенин бизнес партнерың, а эртең башка бирөө менен. Туурабы, красавчик? Экөөңү тең туура, экөөң сүйлөшүп тургула, мен азыр келем. Аделя, сен баягы атаң эмне болду? Сүйлөшүп атабыз. Клиент ыраазы элеби? Клиент өтө ыраазы. Күндө үйлөнө албайлыбы деп сунуш киргизет. А мен болсо дагы эле ойлонуп атам.
Sen ойлонгонду билесиң да эле. Тиги экөөнү элдин баары билип бүттү. А сен эле калдың билбеген. Сен жолшаксың? Режиссер бу? Ооба, Эмиль. Барай. Кыштайм. Рахмат. Бирок чын эле Эмилби? Ооба. Ал мага силердин мамилеңер жөнүндө айтты. Мен сага капа эмесмин, сен да мага капа болбой. Кастан айтпачы. Эң өзгүсү Эмиль ишеничтүү элеби? Жашы да сенен бир топ кичүү экен. Бегимай, эмне деп айткың келип атканын мен түшүнүп турам. Сенин жашыңда мен дагы ошондой деп ойлочумун. Эркектердин баардыгы алдап кетет деп. Бирок жыл өткөн сайын жалгыздыктан коркуп баштайт экенсиң. 40 жашка чыкканга чейин бир кыз бир уул төрө болайын. Кандай болсо дагы үй бүлөң бар, бала чакаң бар дегендей. Жаным, жака чакырып калдыңыз. Бегимай, бизге бакыт болсын. Клара, Эмиль, бактылуу болгула. Анан Эмиль, Клараны капа алып уктуңбу? Ал жагынан эч кызыгат болду. Биз түбөлүккө бактылуу болобуз, байжан. Бизге жарым жатабы? Бакыт, Топ. сен оюнча мен кандай адаммын? Сен төрт тарабы төп келишкенсиң. Мен дагы жаман эмесмин. Кара экөөбүз кандай сонун пара болобуз. Анда неге сендей төрт тарабы төп келишкен эркектин турмушу бузулуп ажырашып кеткен? Мен азыр келем. Бакыт. Бакыт. Мен сенен сурадым. Мен ушундай адаммын. Эгер туура көрсөң, экөөбүз мамилебизди уланта берели. Эгер туура көрбөсөң, анда токтотуп эле коелучу. Эгер билсең, мен түбөлүккө мен менен чогуу болчу жар издеп атам. Ойноп жүргөн жокмун. Экөөбүз чогуу бирге болсок, бири-бирибизди жакшылап билип түшүнүшүбүз керек. Мен сенден көптү сурап атам. Кечирип кой. Негизи жашыра турган деле сыр эмес. Менин ажырашканыма көп болду. Башында бизнесим жакшы болчу. Биз ал экөөбүз бири-бирибизди абдан жакшы көрчүбүз. Баары ойдогудай болчу. Анан бир кезде эле бизнесим начарлай баштады.
Канча аракет кылсам да артка кетип туруп алды. Ал кезде анын боюнда болчу. Анан ал ажырашам деп чыр чыгарып баштады. Мен ага акча аракет кылса табылат. Экөөбүз түбөлүккө бирге болобуз деп канча ниет кылдык. Жакында балалуу болобуз. Бир аз сабыр кылып тур десем көгөрүп түшүнбөй койду. Ажырасам деп өзүнүн оюнан кайтпайт. Анан ага айтпай аборт жасатып салыптыр. Мен билбейм эмне деп айтышты. Мүмкүн эркектерди түшүнбөй чыгармын. Бирок аз да болсо аялдарды жакшы түшүнөм. Бир аял сага макулдугун берип турмушка чыкса, боюнда болсо, анан ал баланы кайра алдырып таштаса, демек анын сага ишеними калбай калгандыгын түшүндүрөт. Сен жакшы эс ал. Бир нерсе болсо чалып коесуң. Эме мен тамак жасаганды унутуп калыптырмын. Canım gel. Hadi. Бегмай. Жана боюнча сезим чыкпай эле койчу. Мен өз катамды түшүндүм. Жигитче сөз берем, болду, башка айта алмайт. Аргем. Мен силердин үй бүлөңүнүн бузулушун каалабайм. Берген жигиттик сөзүңдө тур, экинчи кайталанбасын. Рахмат. Сезим. Арген бизди киного алып барам дейт. Киного элеби? Болду, сөз алып барам. Күн ичиндеги маанилүү жаңылыктар менен студияда Канай Наркулов, саламатсыздарбы? Аз убакыт ичинде ийгиликке жеткен Еврострой курулуш компаниясынын инвестору Европада болуп жаткан кризиске байланыштуу инвестиция кылуудан баш тартып жатканы маалым болду. Бул тууралуу атайын кабарчыбыз маалымат даярдап жатат. Европадан келген инвестор өлкөбүзгө Еврострой инвест курулуш компаниясын куруп, аз убакыттын ичинде жергиликтүү тургундарды Ильяс байке, жаңылыктарды көрдүңүзбү? Бул жак жаман болуп жатат. Үйгө алдын ала төлөм жасагандар акчаны кайрып берүүнү талап кылып жатышат. Бул газетаны карасаңыз. 7% это мы выигрыши. Да, Кадырович? Бул эмне кылганыңыз? Мен сизди бул үчүн сотко берем. Эрик Кадырович, мен сиз менен жакшы ниетте иштешейин деп келгем. Кичине, өзүңөр кармап сүйлөгүлө. Силер 2 жумадан бери келишимде көргөзүлгөн акчаны төлөбөй атасыңар. Келишимди биз эмес, силер бузуп атасыңар. Силерден үй алабыз деген клиенттер акчадан кол жууп калсынбы? Бир аз чыдап туруңузчу, Сураныч. Мен акча таап баарын ордуна коем. Бирок сиз могу маалымат жалган экенин элге айтып турушуңуз керек. Болбосо менин ишим кыйын болуп калат, билесиз. Сен өзүңө ишенесиңби? Ишенем албетте, баары жакшы болот. А мен ишенбейм. Инвесторлор акчасын токтотуп койду го. Балким кийинчерээк иштешербиз. Мени уксаңыз, Эрик Кадырович. Эрик Кадырович. Эрик Кадырович.
Назарович, мүмкін біраз күтө турабыз. Бегимай, мен кол алдымдагыларды жана элдин баарын тур сөз менен алдай албайм. Мен сага уруксаат берем, кааласаң жардамыңды бере бер. Биз келишимди токтотобуз. Биз менен иштешкен организациялардын разрешениялары мына, таанышып көрүңүз. Гел Бегимай, кечиресиз. Не болуп атат? Эсептеп атышат. Азыр проекттин баасын чыгарып, анын өздөрүнүн баасын айтышат. Проектти сатсаң, элдин акчасын кайтарган жетеби? Билбейм, аны Кудай билет. Ильяс, башка айла жокпу? Бул жакшы проект. Бир аз чыдасаң болот го. Бегимай, элдин ишеничинен бир жолу чыккандан кийин кайра кириш кыйын болуп калат. Ошондуктан проектini сатып туруп, карыздан кутулуш керек. Сен клиенттериңди ойлоп атасың. Өзүңдү ойлоп көрдүңбү? Проекттин баасы менен базардын баасын салыштырып туруп, мен өзүмө партнер издеп көрөм. Эгер жок болсо, айла жок, сатам да. Анан не кыласың? Анан не кылмак элем? Баарын кайра башынан баштайм да. Дагы 7 жыл. Нургазы байке, саламатсызбы? Ооба, мен. Сизге чалаткан себеби бир жакшы проектке өнөктөш издаттык эле. Неме сизге чал деп байгын айттыңыз эле го, ошого биринчи сизге чалаткам. Макул. Макул, сөз чалам. Чоң рахмат. Офиске эле баралычы, э? Дагы иштейсиңби? Дагы бир аракет кылып көрөмчү, жакшылап эсептеп, мүмкүн бирөөнү таап каларбыз. Макул. Бака Эркинбекова, түшүнсөңүз, бул жакшы проект. Ала саламатсызбы? Бул Бегимай. Ооба. Биз эме бир проектке өнөктөш издаттык. Жакшы, аябай. Ала саламатсызбы? Биз бир бизнес проект боюнча тынчын салаттык, өнөктөш издаттык. Ала саламатсызбы? Бул ССО реклама боюнча. Ооба, Бегимай. Бизде бир том бизнес проект бар. Ошого өнөктөш издаттык. Рахмат. Макул. Ойлонуп көрүңүздөр. Ойлонуңуз деп ишенем. Макул. Азамат Абдулдаевич, саламатсызбы? Ооба, бул мен эле. Алло, Ильяс. Не болду, кандай болду? Жанагыл сен айткан Эрбал фирманын жетекчиси мен менен жолуккусу жок. Анын жардамчысы айтат, өнөктөштүк жөнүндө сүйлөшпөйбүз деп. Билбейм, алардын ою фирманы сатып алабыз дейт. Мүмкүн бир аз күтө турабыз. Бир жолу табылып калар. Макул. Жаңылык болсо чалып кой. Сен да жаңылык болсо айтып тур.
Канчалык иштебечи. Адам өз убагында эс алыш керек. Тамак да муздап калды. Аппетитим болбой атат. Ушул проект сага ушунчалык керекпи? Сен да эмнелерди ойлоп атасың? Ичиң ушунча да тар болобу? Жүр тамактан ал. Ойлонгондом эмне? Мен сизге жакшы проекттин сунуштап атам. Мунун келечеги жаркын түшүнүп ата. Берчи кийинкиси. Кечиресиз, бул акыркысы болчу. Не, жокпу башка? Жок. Бизде башка жол жок. Проектimiz сатабыз. Документтерди даярдай бер. О, Бакыт. Каяктасың? Экөөбүз жолуксак болобу? Ильяс проектти сатайын деп атыптыр. Манай жок экен. Анан Европага кайра кетет окшойт. Ошого барып жанында бир аз чогулоюн дейм. Чогуу болоюн дейсиңби? Ушундай учурда чогуу болгон коркунучтуу эмеспи? Бакыт, дагы эмнелерди ойлоп атасың? Чынында ушундай бир кичинекей эле жүрөгүң бар да сенин. Биз Ильяс экөөбүз бул проектти чогуу максат кылганбыз. Анан ушундай учурда дос катары жанында чогуу болбосоң туура эмес болуп калды. Түшүнөм. Бирок биз экөөбүз биринчи жолуксак болобу? Мен сага айта турган сөздөрүм бар эле. Эртең командировкага кетип атам. Ошого бүгүн жолуксакпы деген. Эми айырмасы эмне? Ага жолугандан сага жолукканды. Айырмасы өтө чоң. Сураныч, түшүнүп турчу. Мен ага макул деп койгом. Макул. Анда сен сөз бер. Мен кайсыл жакта болсом да сөзсүз келесиң. Сүйлөштүк. Жолугушканча. Макул, көрүшкөнчө. Алло? Алло, саламатсызбы, Бегим ай? Саламатсызбы? Биз сизге Эрбал компаниясынан чалып жатабыз. Бизге айтылган сунуштар боюнча жамаат менен ойлонуп көрдүк. Мүмкүнчүлүгүңүз болсо, бүгүн келип берсеңиз абдан жакшы болот эле. Башкы директорубуз ошол проект боюнча бетме-бет олтуруп сүйлөшөлү, кененирээк маалымат алалы деп чакырып жатат. Биз сизди күтөбүз. Алло. Ильяс, кандайсың? Анча эмес. Ильяс, өзүңдү колго алчы. Менде сон жаңылык бар. Жанагы айтып аткан Эрбал компаниясынын адамдары чалды. Жолугуп сүйлөшөлү дейт. Мен сага айттым эле го. Аракет кылалы, үмүт үзбөйлү деп.
Офис жака келесиңби, ошого барып келели? Өзүң жалгыз эле барып келе бересиң. Анан жаңылык болсо мага айтып койсуң. Макул. Сизди күтүп атат. Рахмат. Begimay gel. Күтпедиң беле? Түшүнбөдүм. Эрбал компаниясынын директору. Мен. Мен сенден түшүндүрүп беришиңди талап кылам. Аябай толкунданып турам. Мен сага мурдагы жашоомду айтып бергем. Сен анын баарын билесиң. Байлыгымды жашырганымдын себеби чыныгы сүйүүмдү тапкым келген. Эгер өзүң көрүп билип тургандай абалым менен издесем, анда адамдардын чыныгы жүзүн көрүп, алардын жүрөгүнө кирүү кыйын болот эле. Бакыт. Азыр мен сенин чыныгы жүзүңдү көрбөй турам. Себеби сен мени ушуга чейин алдап келдиң. Мен сага шашылыш жолугушалы дегенимдин себеби ушул болчу. Мен баарын түшүндүрүп берейин дегем. Сен акчаң көп болсо эле каалаанымды кылсам боло берет деп ойлоп атасыңбы? Эгерде Ильяздын проектисин сатып албаганыңда мен бул жака келбейт да болчумун. Ооба, сен ага жардам бердиң. Ильяздын атынан дагы өзүмдүн атыман да сага чоң рахмат айтам. Бирок сен арзыбаган акчага келечеги чоң проект сатып алдың. Азыр кризис. Ушундай учурда, ушундай суммадагы акчаны сарптоо бул өтө чоң тобокелчилик. Анда эмнеге тобокелчилик кылып атасың? Мунун баары сен үчүн. Муну сенин үйүңдөн алгам. Сурабай алганым үчүн кечирим сурайм. Ильяз кеткен боюнча 7 жылга жок болуп кетти. Кайра көп акчалуу болуп келди дагы, мен жүрөгүмдү байлыгы менен багындырып алам деп катуу жаңылышты. Эгерде сен да ошондой ойлосоң, сен да жаңылышасың. Бегимай, анда эмне кыл дейсиң? Кандай кылсам туура болот? Бакыт, сен байсың. Каалааныңды кыласың. Бирок бул кылганың мага өтпөйт. Чай içesizmi? Жок. Не жаңылык болот? Тиги Эрбал компаниясынын директору Бакыт. Сенин бакытың. А сен кайдан билдиң? Ал менин офисиме келген. Негизи мен сага жолуккум келген эмес. Көргүм да келген эмес. Офис мага жакты. Бул эми меники да. Сүйлөшүп алалы, же? Мынтип жолукканыбыз өзүмө да жаккан жок. Бакыт, эмне үчүн сен
Менби башкасыбы айырмасы жок. Бул жерде Бегимайдын да тиешеси жок. Бул бизнес, Ильяс. Эми кандай кыласың? Эртең менен компанияны өткөзүп берем. Сен жакшылап ойлонуп көрдүңбү? Акыркы чечимиңби бул? Менде мындан башка жол жок, Бегимай. Эртең менен конференция залга сен да кел. Ошол жактан көрүшөбүз. Бизнесмен болгондон кийин колдо бар байлыкты туура колдонуп, аны туура жака жумшоо керек. Биздин фирманын негизги багыттарынын бири да баарын туура колдонуп, анан алдына чоң максат койгон адамдарды колдоо болуп саналат. Азыр негизги жаңылыкты айтып кетейин. Биз Ильяс мырзанын фирмасын сатып алуу оюбуздан баш тарттык. Биз Ильяс мырза менен өнөктөш болуп иштейбиз деп чечтик. Чындыгында күтүлбөгөн жерден болуп кетти окшойт. Не дерімді да билбей калдым. Абдан толкунанып атам. Биздин жаркын келечегибиз үчүн Еврострой Инвест алга. Мен сиздердин астыңыздарга Ошурекин проектинин негизги негиздөөчүлөрүнүн бири Бегимайды чакырып койсоң. Себеби мындай жакшы көзүрмөм сен жок болбойт. Бегимай, токтосоң. Сен кече мени туура эмес түшүнүп калдың. Мен сенин алдыңда эч качан роль ойногон эмесмин. Мен бул менмин. Акчам барбы, жокпу, мен ушул бойдон калам. Эгер сен мени алдады деп ойлосоң, анда менин сенин алдыңда кетирген катачылыгым бул байлыгымды бекиткеним гана. Бирок сенчи? Сен дагы мага жүрөгүңдү ачпай жүрөсүң го. Эгер азыр катачылык кетирсек, анда бул катачылыгыбыз үчүн өмүр бою өкүнүп жашайбыз. Мен аны каалабайм. Бакыт,
жерден аябай чоң жаңылык кылдың да. Туура айтасың. Бизнесте бири-бирибизге жардам кылганыбыз абдан жакшы. Бирок сүйүүдө ким жеңип, ким жеңиле элеги дагы деле билине элек Бакыт. Ильяс, биз бул жөнүндө дагы сүйлөшөбүз. Эгмай. 3 айлык сыноо мөөнөтү да аяктап калды. Бир оюңду билдирип койсоң. Бакыт, сен момою байкуш болуп жүргөндөн мен тажадым. Анан да бай бизнесмен экенинди билгенден кийин мындай ой келди да. Сен бай катарды артынан чуркап көрбөйсүңбү? Анан көрөйүн байлар кандай чуркайт экенин. Ильяс, сыноо мөөнөтү аяктай элек экен. Мен жашагым келбей калды эмнегедир. Бакыт, мен айтпадым, сүйүүдө ким жеңип, ким жеңиле элек экени билине элек деп. Бегимай. Мен Birinci men үйленейін, андан кейін сен үйленесің. Тумысында мен үйленем. Үйленсем үйленөч. Агалык катары биринчи тойду мен өткөрөйүн. Эмнеге байкен биринчи тойду өткөрүш керек? Я. Жок, эмне деген турасың анан айтчы. Тойду мен биринчи өткөрөм деп айтасың. Калың жагын кандай кылабыз? 1 миллионго сүйлөшүптүр. Миллион? Өтө эле ысырап эмеспи? Баарын сатып аларга кошуп мени сатсаң да алакчаны таппайсың. Кредит алалы? Кредитке келин алып каламбы? Эгер ошонун баарын чакырып туртай берсең, байкем менен жеңем жаман ичи куйат да. Эй, кир көйнөктөрүң болсо бербейсиң, сразу жууп салайын, анан кайра суу кетип. Азыр алып бер.